Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Биз мына бүгүн Бишкек шаарындагы Ош базарына азык-түлүк тамак аштын баасын сурамжылоо үчүн келдик. Анткени мына соңку учурларда Кыргызстанда азык-түлүккө болгон баанын көтөрүлүшү калай калкты түшүккө салууда. Анда биз менен бирге болуңуздар. Күнүмдүк турмушта керектелүүчү негизги азык-түлүктөрдүн орточо баалары. Өсүмдүк майынын 1 литри 135-145 сом. Ал эми 1 ай мурда 110 сом гана болчу. Ундун бир мүшөгү 1600 сомдон 2000 сомго чейин. 1 ай мурун 1400-1450 сомдон сатылчу. Ал эми эттин 1 килограммы 430-460 сомдон сатылып жатат. 1 ай мурун 350-360 сомдун тегерегинде гана сатылчу. Кумшекердин 1 килограммы 1 ай мурун 45-48 сомдон сатылса, учурда 65 сомго чыкты. Ал эми жумуртканын 1 даанасы 11-12 сомдон сатылып жатат. 1 ай мурунку баасы 7 сом эле. Күрүчтүн эң арзаны 65-70 сомго чыкты. 1 ай мурун 60-65 сомдон сатылчу. Картошканын килограммы 30-35 сомдон сатылууда. 1 ай мурун 20-25 сом гана болчу. Саламатсызбы? Өсүмдүк май канча болот ат литри? Өсүмдүк майдын литри 135 болот ат. 135 сом. Буга чейин канча эле? Буга чейин 100 сом болчу. 35 сом кошулуп кетти да? 35 сом кошулду. Күрүчтүн баасычы күрүч? Капчыгай күрүчү дейт. Краснодар. Күрүчтүн баасы 65 сом килограммы. Килограмм 65 сом. Бул канча сом кошулуп атат ошондо? Буга 5 сом кошулуп атат. 5 сом кошулду да. Кум шекерчи? Кум шекер. Кум шекер 65 болуп атат. 65 болот ата. Баалардын көтөрүлгөнү менен мындай сатып алуучулар кандай болот ат? Жакшы эле келип атышабы? Жакшы эле келип атат. Ош базары арзан да. Арзан сатабыз. 620 сом болгон турбайбы 5 литр майдын баасы? 520 сом. 5 литр 620 сом, 520 сом. 11 сом жумуртка. Домашний вы фабриканыкы? Фабричный деле 11 сом. Жакшы. Буга чейин канча сом болчу? 8 сом болчу. 8 сом болчу. Саламатсыздар. Ушул продукттун кымбаттыгы боюнча айткым келип атат. Биздин ушу премьер-министр айтыптыр, ушу сахар 54 сомдон кайыңдыдан деп. Эч кандай 54 сомдон бизге келген жок. Бүгүн наке өзүм 3100 сомдон алдык наличка сахарды. Ошондо 62 сомдон оптом берип атат. А биз кантип 54 сомдон сатабыз? Пожалуйста, бизге алып келип берсин базарга. 52 сомдон алып келсе 2 сом кошуп саталы. 3 сом, 2 сом кошуп сатабыз. Сахардын баасы канча болот ат азыр? Сахардын баасы айтыптырмын, килограмм оптом наличка алабыз. 62 сомдон алып атабыз. Сиз 1 килограммына 3 сом 3 сом кошуп туруп анан сатабыз, аны эмне кылабыз? Башка эч айла жок. Элдин баары ундун баары кымбаттап атат, май кымбаттап атат. Күрүчтөргө кымбат. Майдын баасы канчага чыкты? Литри 142 сомдон алабыз. Литрин бизге алып келип берет фирма. Сиздер канча? Биз 150дөн сатабыз. Жакшы майларын болду. Андан эң арзаны. Азык-түлүктөрдүн ичинен эң баасы өскөн кайсы болот атат? Күрүчпү, майбы? Эң жакшы өскөн май менен сахар. Күрүчтүн орду турат бир баада. Сахар, май, un. Уйдун эти канча болот ат эже? 450'den. 450 сом килограммы. Койдун этинен кабарыңыз барбы канча? Koyun eti деле 430, sanдар 450'den. Азыркы учурда ушул эттин баасы аябай кымбаттады деп элдер айтып атышат да. Анан канча сомго чейин өстү ушул эттин баасы акыркы убактарда? Азыр арзандап калды, наоборот 10 сомго. 60'tan болчу азыр 450'ге түшүп 440'ка чейин түшүп калды арзандап. 10 сом, 15 сомго арзандап калды азыр. Assalamu алейкум. Биз сурамжылоо кылып аттык эле. Ушул айтсаңыз, азык-түлүккө болгон баа сиздин жашооңузга таасир этип атабы? Эми көрүп атасызбы, мурдага караганда кымбатыраак болуп атат. Ошого элди кичине кыйналып калып атат да. Баа кымбат. Un май сатып алуу оор болуп атат да? Оор болуп атат. Ошо. Рахмат. Siz жооп берип коюңуз. Салам алейкум. Азык-түлүккө болгон баа сиздин жашооңузга таасир этип атабы? Баалардын кымбаттыгы. Кымбат болуп атат азыр.
азыр кымбат баардыгы. Айлык акыга салыштырмалуу кандай болуп атат сатып алуу? Эми азыр иш жок айылда. Эми бул шаардагы эми тирлик баштагыдай эмес да, эми кыскасы заманыбыз жакшыго. Могу элдин мына шаардагылар кыйын, айылдагы тирлик жакшы болот. Сиз өзүңүз эмне жумуш кыласыз? Мен айылда дыйканчылык кыласыз. Сизге жетеби ушул дыйканчылыгыңызга өндүргөн акчаңызга бул жактан ун, май жетиштүү деңгээлде сатып алганга? Кудай кааласа жетет. Жетиштүү эле, болгону бир аз кымбатыраак, Бир аз кымбат да. Рахмат. Эже, саламатсызбы? Азык-түлүккө болгон баа сиздин жашооңузга таасир этип атабы? Таасир этип атат. Эмнеси менен? Жетпейт, кымбатчылык. Башка эч кандай эчтеке. Кайсыл азык-түлүктү айта аласыз кымбат деп мисалы? Мисалы үчүн суу, май, шекер, чай, макаронный изделия, ун бүт эле кымбаттап атпайбы? Баары эле кымбат. Рахмат, бар болуңуз. Ассаламу алейкум, аксакалдар. Биз сурамжылоо жүргүзүп аттык эле, ушу азык-түлүккө болгон баа сиздин жашооңузга таасир этип атабы деген. Азык-түлүккө болгон баа боюнча оюңузду айтып кетсеңиз. Азык-түлүккө болгон баа жогорулап кетти. Элдин турмуш шартына жараша өтө кыйын. Азыркы турмуш тирчилик шартындагы продуктыларды азайтпаса, элдин жашоосу кыйын. 2 барабар өсүп атат. Бардык азыр анан бул жашоо шартында кышында иш токтоп калат экен. Кышында күнүмдүк тамагын араң таап акча таап жашап жаткандар азырда бар да. Ошон үчүн мен азык-түлүк багын жанагы ким эле өкмөт караш керек. Анан жанагы эмега баа боюнча монополия барбы, ошолор карап анан бир эмеге келтириш керек да. Азыркы учурду үзүкчүлүк маал деп коет да кыргызда. Ушул маалда баанын кымбаттап кетиши элге таасир этип аткан турбайбы анда? Өтө чоң таасир этип атат. Чын эле. Мына ошо колунда барларга билинбейт, колунда жоктордун баардыгы кыйынчылыкта жашап атат да. Ошон үчүн өкмөт караш керек муну азыркы эме кылганын. Карап бааны бир туруктуу жерге коюш керек да. Ошол менин оюм ошол. Рахмат, бар болуңуз. Таасир этет, азык-түлүк почти 2 эсе көбөйдү. Жашоо кыйын. Мына бир айдан бери эт жей албай калдык го. Сиз такси кылат экенсиз, ушул тапкан каражатыңыз менен ушул азык-түлүк сатып алганда бир топ кыйынчылык болуп аткан турбайбы? Таксиде эмне баа өзгөргөн жок, эл көтөрө албайт. Баягы лески баа менен жүрүп атабыз. Бирок азык-түлүктүн баасы жогорулады. Азык-түлүк 2 эсе жогорулады.